Салам достор, социалдык тармакта чуу жараткан, талкууга алынган же болбосо кызыктуу кабарлар менен учкай тааныштырууну улантабыз. Сиздер менен мен Салабат Эркетаева. Анда эмесе #бизге баарын айтып берет. Коррупция бардык тармактарды тамырлап кеткенин убакыт көргөзүп отурат. Бул ирет Оштогу оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун директору кармалды. УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Санэпидем көзөмөлдөө жемкорлук бар деп эч ким ойлонбосо керек. Айтор мындай окуя социалдык тармактарда талкуу жаратты. Санэпидте да коррупция бар бекен, таң калыштуу. Взятка менен кармалгандарды өз элине чыккынчылык деген берене менен соттош керек. Коррупция деген сөздөн коркпой калышкан. Бардык жерде коррупция бар. Эгерде менен бир катарлар кемчиликтер кетсе, кечирип койгула. Сарбек Жумабеков травматология жана ортопедия илим изилдөө борборундагы кызматынан кетти. Мындай кабарды укканда чын элеби деп айткын келип кетет экен. Бүгүн травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун директорунун милдетин аткаруучу болуп Памир Муратов дайындалды. Сыягы министр Алымкадыр Бейшеналиевдин реформа жүргүзүү демилгеси акырындык менен жүзөгө аша баштады көрүнөт. Министр реформага жең түрөө киришти көрүнөт. Бул ирет номер 6 Бишкек шаардык ооруканасынын 2 корпусунда жайгашкан Алмаз Исманкуловдун менчик медициналык борбору чыгарылып, коронавирусту дарылоочу аймак болоорун билдирди. Бул окуянын соңу эмне менен бүтөт болду экен. Күтө туралы эми. Сегодня мы будем готовить картошечку с мясом. Видеодогу жүз сизге жылуу учураса, анда жаңылышкан жоксуз. Ооба, бул мурдагы экономика министри Олег Панкратов. Азыр YouTube каналын ачып, фуд-блогерлик менен алектенип баштаптыр. Мурдагы министрдин ашпозчулук кесиби өзүнө куп жарашканбы, айтор манты, аш же болбосо картошканы казанда бышыруу тууралуу айтып бериши жеке мен үчүн өтө түшүнүктүү болууда. Силер да байкап көрүңүздөр. Это очень-очень вкусное блюдо, казан кебаб. Либо в Киргизии на юге, в городе Ош, это блюдо еще называют пирожок. Интересное название, хотя ничего близко похожего на пирожок здесь нету, но так оно почему-то там называется. Ну, здесь не надо слов, надо пробовать. Это действительно вкусно. Экономика министринин профессия өзгөртүп жатышы албетте социалдык түйүндүн колдонуучулары арасында түрдүү пикирлерди жаратты. В принципе, это нормально. Теперь он в мире с собой, надеюсь, и нашел себя. Все лучше, чем продолжать им мучить и себя, и других. Вот их, на самом деле, уровень и призвание. А почему бы и нет? Человек занялся тем, что нравится. Вполне нормально. Кыргызстандын Айкөлдүгүн мушкер Марсель Нурланбек уулу дагы бир ирет далилдеди. Ал Hardcore Fighting Championship MMA турнирине катышып, орусиялык мушкер Григорий Беляев менен беттешти. Анда жеңишке жеткен Марсель уюштуруучулардын анын сый акысынын жарымын тажикстандык Камил Хасановго которууну суранды. Карате каймана аты менен белгилүү тажикстандык мушкердин апасы дарыланууга муктаж болгон. И хочу сказать, здесь один боец есть, это таджикский Камиль Каратис. У него мама болит. Если возможно, здесь мой половина гонорар его отправь. За помощь. Мой половина гонорар ему отдашь. Бүгүн сүйүү күнү. Ой, кечиресиздер, бүгүн эл аралык китеп берүү күнү. Жыл сайын 2012 жылдан бери 14 февраль эл аралык китеп белек кылуу күнү катары белгиленип келет. Бул күндүн пайда болушу боюнча демилге америкалык Эмми Брод Мурга АКШдагы балдары китептеринин веб-сайтынын негиздөөчүсүнө таандык. Андыктан жалпыңыздарды сүйүү эмес, китеп күнү менен куттуктап, бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда мен Салабат Эркетаева болдум. Көрүшкөнчө.